Allah Taala innama yuridu şeytanu an yuqi'a beynekumul adawata vel bagda'a fil hamri vel meysir. Şeytan sizlerden ortoңорго arak menen dedi. Şeytan sizlerden ortoңорго arak menen neni salat? Düşmandıktı, kastıktı, jek körүүnü salat dedi. Arak menen dedi. Düşmandıktı, kastıktı emek kılat dedi. Bunu практически деле биз деле көрсөк болот. Практически көп адамдар аялына талак берип келип, талак берип алат да, талак берип алат, бири менен бири муштап коёт. Не болду десе, ошол кезде бираз градус бар эле. Бираз уруп алган элем, ошол кезде оозундан чыгып кетиптир деп талак берген көп адамдар не деп уруп алган элем дейт. Бираз градус бар эле болду дейт. Эми кандай болсун болот дейт. Демек arak içtibi, kayısıl üyde biri arak içe turgan bolsa, ошол üyge ne keletken? Adava, düşmandık kelet. Düşmandık kelet, jek körүү kelet. Biri birinin jek körүү kelet. Anan bratçikası içi olat dagı, anan keyin başlayt. Je bolbosо bratanı içi olat dagı, anan keyin başlayt. Murdagı eski abidalardı kozup çıgat anan keyin. Dep turup başlayt. Men mындай болгон кезде sen mындай degensiň. Men uy salgan кезде sen jardam bergen emessiň, men akça bergen кезде sen kılgan emessiň dep turup, anan keyin içip alıp baарын başlayt, anan tigizi başlayt, anan keyin ökөө bir menen muştaşat. Arak mına ушундай нерсеге алып келет. Je bolbosо ayal menen kүйөөнүн ортосуна neni salat eken? Жамандыкты salat. Жек көрүүнү salat. Kelet dagы içip kelet dagы emetip koyot. Talak beret. Ha? Adamlar ne kat? Oşonda kelet dagı oğuzuna emek kılıp içi olat dagı oğuzuna kelgen nerseni söylüyor. Jakında ele birөө ayalına çalat, içi algan. Ayalına çalat. Ne kılıp atat elem dese, men namaz okup atat elem dese. Piyanoyu da içi olgan. Ayaldın dagı namaz okugany bolobу? Namaz okup ne fayda табасың? Деп намазды отрицает. Отрицание намаза это куфр. Намазды таңган бул эмне экен? Неверие. Адам динден чыгып кетет. Ал ичип алган болобу, же ушар болобу, же соо болобу, ким болбосун, намазды таңган кезде динден чыгып кетет. Уже эмени ичип алып, уже эмне болуп кетет? Динден чыгып кетет. Ошон үчүн Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan el-khamru ummul khaba'is, arak dedi jamandıklardın başatı dedi. Araktı içtin boldu, jamandık baştalat. Biröөнү aytat ekende bir imandu takvanı ele bir uyga alып kirip turup, biröөнү uyga alып kirip turup, muno uydön deytken je adam öldürösүң, je zina kılasың, je arak içesiň. Üçöөнүн бирөөсүн кыласың, андан кийин сыртка чыгасың, болбосо эч ход жок дейт. Баягы жерде айткан, кой астагфирулла, зына кылбайын. Адам өлтүрбөйүн дейт. Дагы ушул аракты эле ичейин дагы тынч чыгып кетейин дейт. Дагы аракты ичип, кайра тескерисинче баштайт экен да, зынаны кылат экен баягы жерде. Анан аны өлтүрүп, ошону менен анан кийин чыгат экен. Арак мына ушундай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Арак бул жамандыктардын башаты деди. Ким иче турган болсо, ал жашоосунда барака кетет. Любой эле азыр алкаш болуп жүргөн адам, алкаш болуп көчөдө баягы кадыры калбай калган адам, мен давай один раз попробую деп баштаган. Ничего не будет деп туруп, бир жолу алып коеюн деген, болду ошол жамандыктын баары эмнеден башталды? Bir жолу алып коеюн дегенден башталды. Bir жолу алып болду, андан кийин дагы ал требовать этип баштайт, талап кылып баштайт, дагы ичип баштайт. Любой эле алкашты сурасаң, кантип алкаш болуп кеттиң десең, шу досума кошулдум, bir жолу алып койдум, болду, бүттү, ошону менен уже ушуну менен аракка кирип кеттим, кайра чыга албай жүрөм дейт. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эмне кылышыбыз керек? Чөйрөгө, сферага мания бериш керек. Досуң ичеби? Отстань от меня. Мен мага жакындабам. Жакшысы аны менен достошпой эле коюш керек. Салам алейкум кылып, ассаламу алейкум, алейкум салам деп туруп,
салам алейк кылыш керек, бирок ичкен адамга кошулуп жүрсөң бир күн жугат ал. Бул аябай маанилүү. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Чөйрөнү оңдошубуз керек, чөйрөнү.